Эми бир топ артыкчылык жактарын белгилесек болот. Биринчиден, мисалы, аткаруу бийлигин президент өзү жетекчилик алып атат. Башка айтканда, бүт аткаруу бийлигине жоопкерчиликти президент алып атат. Мисалы, мурда конституцияларда бизге белгилүү болгондой эле, мисалы, президент эч кандай жоопкерчиликти албай эле, өкмөт жоопкерчиликти алып, анан учуру келгенде кандайдыр бир маселе чыгып калса, коомдо бир көйгөй жаралса, өкмөттүн отставкага кетип эле президент жоопкерчиликке тартылбай калат эле да. Бул конституциянын мындай оң жана терс жактары деп да айтсак болот да. Мисалы, эгерде ушул коомдогу көйгөйлөр чечилбесе, анда президенттин жоопкерчилиги да каралат. Бир топ артыкчылыктарын атасак болот. Мисалы, мына мен айтайын дегеним дагы мына шайлоо өнөктүгүндө, шайлоо процесстеринде административдик башка ресурстарды колдонууга жоопкерчилик каралып атат. Бул ошол жергиликтүү жетекчилердин, мурда мисалы жергиликтүү жетекчилер бийликтин партиясына, бийликтин командасы менен иштеп эле, алар жоопкерчиликке тартылбай калат эле да. Азыр жоопкерчилик каралып атат. Бул конституцияда эгерде кабыл алынып калса, анда ошол шайлоолордо ресурсту колдонгон жетекчилер, мамлекеттик кызматчылар, мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги сөзсүз каралыш керек. Экономикалык бир топ эркиндиктер берилип атат жарандар үчүн. Өзү ар кандай жаңы конституция, жаңы мыйзам кабыл алынарда өзү ушундай карама-каршылыктар, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мына 2010 жылкы конституция кабыл алынып атканда да биз парламентаризмге өтөбүз деп, ошол мезгилде дагы бир топ карама-каршылыктар болгон. Ошого карабастан ал конституция кабыл алынып, ал деле бизге 10 жылдан ашык убакыт иштеп атат азыркы күндө. Албетте, ал конституциянын дагы артыкчылыктары дагы, кемчиликтери бар. Бул конституцияда да болушу мүмкүн. Азыр биз эми көз ачыктык кылып айта албайбыз. Бул конституция баягы бийликтин жоопкерчилигин күчөтүү максатында айрым бир нормалар киргизилип атат. Ошолордун баары ишке ашып кетсе, албетте бул коомдогу бир топ көйгөйлөрдү чечип, жакшы жолго түшүбүз мүмкүн. Азыр коомчулук күтүп турат да, кечеги референдумда кабыл алып, жаңы конституция кабыл алынса, бизде ушундай жоопкерчиликтүү бийлик системасы кабыл алынат экен деп коомчулук күтүп атат. Анткени коомдо азыр абдан көп чечилбеген маселелер бар. Саясий, экономикалык, социалдык, миграция маселелери, чек ара маселелери, мына ошолорду бир күчтүү жоопкерчиликти мойнуна алган бийлик келип, ушул иш аракеттерди жүргүзсө деп коомчулук күтүп атат. Албетте, бул эми конституция кабыл алынгандан кийин дагы эл чечет муну кабыл аларда. Ана мунун оң жана терс жактарын дагы убакыт көрсөтөт. Бирок эгерде менин жеке оюмда бул конституцияга абдан бир, эми биз конституция алмаштыра берип эле мындай бир аябай тажадык да, чынын айтканда. 9-10 жолу болуп атат. Ушул конституциядагы мындай шашылбастан бир ийине жеткире иштелип, коомчулуктагы бүт ой пикирлерди эске алып, анан ошол оң жана терс жактарын ылгап кабыл алынса, жакшы болот албетте.